баш жууйм, чачып ыйпаланып калыптыр демей жок ушул адразы бритва менен бир кармаша коебуз, бүттү ошо менен эле. Күйөрмандарыма терең ыраазычылык, келип колдоп беришип атат. Мага жагып атат, сонун эс алып атабыз. Концерттин өзгөчөлүгү бардыгы эле ушуну сурашат, бирок бардыгы эле ушундай жооп берет. Жаңы сатира, жаңы программа, анан жаңы форма дегендей эле. Элдерге күлкү тартуу биз үчүн сыймык. Биз ушул жолду тандаганбыз. Биз мындан кийин дагы жакшы мыкты күлкүлөрдү тартуулашыбыз керек. Себеби дегенде биздин азыр агайыбыздан айрылып, анан булар кантер экен, кандай болот экен деген ак көз, кара көздөр бар. Ошон үчүн агайыбыздын кадыры баркын чүрбөй, жакшы бийик сатираларды айтып, элдин маанайын көтөрүшүбүз керек. Эми өзүбүз жаңыралбайт экенбиз болгону, жыл санаган сайын эскиришибиз мүмкүн экен, карышыбыз мүмкүн экен дегенде өзгөчөлүктөр ушундай. Биздин көрүүчүлөргө күлкү тартуулап кетпейсизби? Сиздердин көрүүчүлөрүңүздөргө, бизди көрүп аткан жалпы көрүүчүлөр, сиздерге кандай күлкү тартууласак, мен бир калпак жөнүндө жакшы юмор айтып жүрөм да, баягы адам баласы ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Биздин өзгөчөлүгү бул калпак менен элечек экен. Бирок эң жакшы өзгөчөлүгү калпак башыңда турса, мээңе ысык да өтпөйт экен, суук да өтпөйт экен, мээ жакшы сакталат экен. Азыр биз калпак жоосуп жүрүп, мээнин биринчи сулой тоңуп калып эле жоп бири-бирибизди укпай атабызбы? Бири-бирибизге жалаң жакшы сөз арнап, жакпай калса унчукпай коюп, жагып калса лайк басып, жашап жүрө берели. Биринин артынан жаман сөз сүйлөбөй, жакшы сөздөрдү гана сүйлөп жүрө. Анан алгачкы Тушоо Фест концертинде ушул концертти алып барып бербейсиңби деп калды. Гүлжигиттин алгачкы Тушоо концертинде мен Жалал Абадта командировка гастролдо болуп калган үчүн келгенге мүмкүнчүлүгүм болбой, Раматылык Рахман агай Разыков. Мен Рахман агайды суранып, ошол баланын концерти эле, ушул концертин алып барып бериңиз, мен жолдош балам болот деп, алгачкы Тушоо Фест концертин Рахман агай өткөрүп берген, баштап мындай алып барып берген. Ошондон бери Кудайыма шүгүр, кайсыл убакта концерт коебосун, кайсыл жерде концерт коебосун, көптөгөн күйөрмандары сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, тойлары мындай эстрадный жаны менен айтканда шлегерлардын мындай ээси болуп жүрөт. Мындай негизи эле элдин жүрөгүнөн түнөк таап, ошондон бери концерти мына бүгүн да аншлаг менен өтүп атыр. Мен өзүм көп концертке келбейм. Бүгүн ушул бир келип эметип кетейин деп, учурашып кетейин деп келдим. Ийгилик болсун, чыгармачылык ушундай аншлаг концерттерди көп өткөрсүн. Жеке эле Гүлжигит эмес, биздин чыгармачылык чөйрөдө жүргөн жалпы инсандардын баарына ушундай ийгилик концерттерди кылайм. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик болсун. Аман болуңуздар. Чыгармалардын баарын эле жакшы көрөбүз. Мен балдарым баары жакшы көрөт да. Аны кичинекейимди бүгүн ала келдим. Очередь менен келип көрүп кетебиз ушинтип. Бүгүн балаңыз менен келдиңизби? Ооба, улум менен келдим. Кандай чыгармаларын билесиз? Атап бере аласызбы? Атаганда ушуна көп го. Бүт турмуштан алынган үчүн жагат да ырлары. Ырлардын аталышы. Аталышы. Күйөрман катары. Москва боюнча, Ата-эне, Кыргыз жерим, бүгүнкү күрөш деген ыры дагы өзгөчө. Жаңы болду мен үчүн. Ошол сыяктуу. Ассаламу алейкум. Так, короче, мындай жүрөм. Жаңылык. Мен жашоомдо өзүм ушундаймын. Мен жаңылык. Мен жашоом ушундай. Бүгүн Гүлжигит экөөбүздүн тоюна, жакшылыгына, чыгармачылык ишине келип калдык. Анан дуэтибиз бар. Ошону ордоп атабыз 2 күндөн бери. Дуэтиңиздер жаңылы? Братан Дерский, кулактары мантадай, аха дегендей эле. Сиздин жашоодогу деле образыңыз ушундайбы? Жашоодогу образым ушундай. Анан именно сахнада эмес, көчөдө дагы. Бирөө менен учурашканда, сүйлөшкөндө, мисалга бирөөлөр, мисалга менин эң жакшы жерим комментарий окубайм. Себеп ал мусор. Тилдин сөөгү жок. Элдер сүйлөй берет, айта берет. Ошон үчүн мен Гүлжигит Сатыбеков менен эмне болуп иштешип калдыңыздар? Дуэт жаздыруу идеясы кимден түшкөн? Гүлжигиттен түшкөн. Бирок чыгармачылыктан биз мындай катнашуу чыгармачылык ырдаш эмес, бир тууган болуп калдык да. Анан бири-бирибиздин көңүлүн чыга албайбыз. Бактар эке, мына сизге жарашат. Ошону
далайым вот ушундай эле нерсе. Жылдызды түн жарыгын чачып, биз экөөбүзгө кучагын ачып, жылуу шама чачында сыйлап, сүйгөнүмдүн ажарын ачып, сен айттың сүйгө ишенбе деп чын сүйүү кинолордо, дастандарда. Эгерде менин сүйүүм жалган болсо, сенин да жалган анда. Аха. Ушундай. Ишиңиздерге ийгилик. Канча жылдан бери аке жаңы чыккандан бери эле чын жүрөгүмөн ушу менин жашоомдогу, менин оюмдагы ырларды аткарат, ошондуктан Аллахтын концертине келген аракет кылчу элем. Ушунусунда Кудай насипкен ушу Гүлжигит акебиздин концертине келдик, Кудай кааласа. Места жок болсо дагы ордумду местаны берип койдум. Бар, ошону аткарып берейин. Мен сенден кетейинчи, кыдырып өзүмдү өзүм жерейинчи, бүт өмүр сүйүмдү арнаганча, кыдырып дербиш болуп кетейинчи, мен сенден кетейинчи. Жүрөмүн жаккандырларына рахмат. Баш жүйüm, чачып ыйпырам калыпты демей жок ушул. Адыразы бритва менен бир кармаша коесуң, бүттү, ошо менен эле бактырусуң экилине. Бир интервьюңузда башыңыздан сураганда G5 деп айткансыз да? Жок, 5 деп айттым. 5. Анын тамашалап айтып койгон бар. Бар кудулга тийишкенде ушу күлдүрөт деп ойлойт да 5 деп. Бала кездеги тентектиктердин элемеси, пайдасы. Гүлжигит агабыздын чыгармачылыгын эмнеси менен өзгөчө деп ойлойсуз? Мен бул өзгөчөлүгү жөнүндө көп эле айтканбыз. Мисалы мен ушул ырчы оончулардын көп эле көрүп жүрөм, бирок Гүлжигит акедей болуп эч ким мындай мээсине жазбайт. Бул иш эч уручка барак менен мындай жазган эмес. Бүт ушу ар дайым мээсинде токуп, мээсинде жазгандыгы, анан оңдой турган жери болсо сразу кайра ушул жерде туруп оңдоп койгондугу мен аябай таң калтырат. Эми ушундай бир ушул касиети өтө таланттуу деп баалайм ушул. Кошун аялына айтып атат экен да. Эмне көзүң көрүп кеткен? Күйөөм урду дейт. Койчу эле, күйөөң кече эле командировкада эле го десе. Карта билиптин келип каларын дейт. Түшүндүң да, келип калганы десе. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге. Бүгүн Кудай буйрса даярдык сонун. Азыр ушу кийип турган форма менен сайтра ойнойм. Гүлжигит менен канча бир 5-6 жыл болду окшойт. Чогуу постоянно дайыма бирге жүрөбүз кыдырып. Ошол анан элибизге, жерибизге тынчтык каалайбыз. Концертти ийгиликтүү өткөзсүн негизгиси. Анан азыр сахнадан күлдүрөм, буюрса ушактан карап аябай күлдүрөм. Мен өзүм атайын ушул артист болуп же отуз болоюн деген эмесмин, негизи элечи. Кичинекеймен бери эле сарайга балдардын баарын чогултуп көпүрдө чыгарып эле концерт коёчумун да, кичинекеймде элечи. 5-6 жашымда эле ушинтип. Ошондон өнөрдөн улам келип эле мектепте жүргөндө деле ушу концерт уюштуруп катышып эле анан өзүм кызыгуу менен эле келип калдым. Кудайым берген талант экен да, өнөр экен. Ошол өнөр менен жолун аркалап жүрөбүз. Буюрса сатиралар жазып калам, сатиралар жазып. Ошол буюрса. Чоң рахмат. 2021 жазылган чыгармаларды отчет катары көрөрмандарыбыз менен толук 1 жыл болуптур көрүшпөгөнүбүзгө. Сагындык, концертти сагындык. Чынын айтканда азыр той мареке көп. Тойго аябай көнүп калыппыз. Сахнада бир аз сүрдөөлөр болуп атат. 2021 жыл канчаар жаздыңыз? 2021 жылы 21 жашка жазыппыз. Жылдын аягында эсептеп көрдүк. Жыл сайын концертиңизге жакындарыңыз, ата-энеңиз келчү да, быйыл да келбейби? Ата-энем келди. Отурушат бул жакта. Командаңызга, көрөрмандарыңызга кабыл берейин. Командабызга эмне дейбиз? Күч кубат, дем. Элди ушу жылмайтып, жүзүнө күлкү тартууласын. Биздин жигиттер ушундай, Бештапан Кудулдар театры. Биз эми көп жылдан бери сахнада чогуу жүрөбүз. Эри шаркак болуп калдык. Ал эми көрөрмандарыма терең ыраазычылык, келип колдоп беришип атат. Мага жагып атат, сонун эс алып атабыз.